эле. О, красота. О. Курбанкөл деп аталган эс алуу жайы Кыргызстандын аймагындагы жаратылышы кооз туристтик жайлардын бири. Бийик тоолордун арасындагы көлгө жетүү үчүн асма жол менен баруу керек. Курбанкөлгө эс алууга негизинен Өзбекстандын жарандары келишет. Анткени туристтик аймак кошуна өлкөнүн Шахимардан эксклавы менен чектешип турат. Endi mustaqillik bo'lgandan keyin chegaralar yopilib qoldi. Burada чегаралар жабык болгондо келбейт элек. Азыр эми чегараларыбыз ачылып, бат-баттан келе турган болдук. Бул жер бизге жагат. Абасы таза, жаратылышы кооз. Bu yer juda ham yaxshi, tabiati yaxshi, toza havo. Жергиликтүү туристтик фирмаларды иштеткендердин айтымында Баткен облусунда Курбанкөлгө окшогон бир топ туристтик жайлар бар. Деген менен келген туристтерди тейлөө, аларга жакшы шарт түзүп берүү жагынан аксап келебиз. Бирок мурдагы жылдарга салыштырмалуу жагдай жаман эмес дейт турфирманын өкүлү. Ошон үчүн биз сервисти жакшыртабыз керек. Анда сервис дегенде бул биринчи кызмат көрсөтүү, экинчи биз сервис жасап мында туристтер келгенде жайгаштыра турган жерлерибиз болуш керек. Жергиликтүү туризм үчүн деле, мисалы үчүн 2-3 күнгө барып эс алам деген адамга душ кылышыбыз керек. Андан сырткары жөнөкөй эле туалет, душ, ажаткана, даараткана ошол нерселердин баары болуш керек да. Бул азыр эми элде азыр экономикалык абал бир аз жакшырганга байланыштуу ошондой талаптарыбыз бар. Ошолорду кылсак бизге жакшы болот. Баткен облусу Фергана өрөөнүн Мончогу жана Мадыген геопаркынын кичи мекени болуу менен туруктуу туризмди өнүктүрүү үчүн зор потенциалга ээ. Мындан улам облус аймагында бир канча ирет туристтик форумдарда өтүп келген. Облустук бийликтен билдиргендей, келген туристтерге кызмат көрсөтүү жана алардын коопсуздугун камсыздап берүү иш-аракеттери көрүлүүдө. Туристтер көп келип баштаса, биз азыр могу биздин авиа каттамдардын рейстердин көбөйүшү боюнча маселени коюп атабыз. Автобустук маршруттарды көбөйтүү боюнча. Биз мындай сиз айткандай жана эми болуп калды, конфликт болуп калды деп туруп калган жокпуз. Биз иштеп атабыз. Анткени конфликт же бул болду десек, биз өзүбүз туруп калсак, анда туристтер да келбейт. Биз дайыма өзүбүздүн ишибизди алып барып атабыз. Баткендеги туристтик жайлардын дагы бири бул Дугаба Альп лагери. Совет доорунда орус альпинисттери тарабынан курулган лагерди кайрадан ишке киргизүү аракети көрүлүп, 34 миллион сом каражат жумшалган. Жакынкы күндөрдө лагердин ачылуу аземи болот.